Акыркы жаңылыктардын алдында кыскача тааныштырабыз. 10 жаштагы бала бассейнде кишинин үстүнө секирген, жабырлануучу каза тапты. Шашылыш билдирүү: Ысык көл облустунун Тоолу райондорунда сел жүрөт. Бала бакча тарбиячысы 2 жаштагы баланы тамак жебегени үчүн чаап салды. Орусияда таксисттин 16 жаштагы кызды зордуктаганы белгилүү болду. Бишкектиктер эттин баасы кымбат бойдон калып жатканына арызданууда. Ушулар жана башка кабарлар. Видеого лайк басып, каналга каттала кетиңиздер. Шашылыш билдирүү: Ысык көл облустунун Тоолу райондорунда сел жүрөт. Бул тууралуу бүгүн 13 августта УКМден билдиришти. Маалым болгондой, Кыргыз гидрометтик кызматынын билдирүүсүндө 14 августтан 15 августка чейин туруксуз аба ырайы болору айтылган. Буга байланыштуу Ысык көл облусунда күтүлгөн нөшөрлүү жаан-чачындан улам Тоолу жана Тоо этектериндеги райондордо сел жүрүшү мүмкүн. Министрлик эскертет: тоолордо, дарыя жээктеринде эс алуудан алыс болуңуз, арыктарды тазалап, жээгин бекемдеңиз жана таштаны таштабаңыз. Турагуу жайгашкан жерде жаан сулары агып өтүүгө ылайыкталган арыктын болушун камсыздаңыз. Милиция кызматкерлери эсин жоготкон айымга жардам көрсөтүштү. Бишкек шаарынын милициянын кайгылуу кызматы эс учун жоготкон айымга жардам көрсөтүлгөнүн кабарлады. Маалыматка ылайык, окуя 13 августта айланма унаа жолу менен Алматы көчөсүнүн кесилишинде болгон. Анда жол тескөөчүлөргө жарандар айымдын абалы тууралуу кабарлашкан. Алар дароо зарыл чараларды көрүшүп, аны медициналык мекемеге жеткиришкен. Кайгылуу кызматы айымга ооруканада зарыл болгон медициналык жардам көрсөтүлгөнүн белгиледи. Ош шаарындагы каналдын үстүнө курулган 2 дос кафеси бузулуп жатат. Бишкектиктер эттин баасы кымбат бойдон калып жатканына арызданууда. Бишкектин базарларында эт кымбат бойдон калууда. Шаардагы пенсионерлердин эттин кымбаттыгына арыздануусун Бестик эжи сайты жазды. Орто Сай базарында, Аламүдүн базарында, кичи райондордо эт бардык жерде кымбат, 700-900 сом. Кабарларда бааны мамлекет жөнгө салат деп айтылганы менен баанын арзандаганы байкалбай эле. Сатуучулардан сурадым, алар эч нерсе билбейбиз дешти деп наразы болгондор тургундар. Монополияга каршы кызмат бул фактылар боюнча иликтөө жүргүзүлөрүн билдирди. Эске салсак, Кыргызстанда эттин баасын мамлекеттик жөнгө салуу 11 августтан тарта киргизилген. Сонун жаңылык. Сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек: ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Орусияда таксисттин 16 жаштагы кызды зордуктаганы белгилүү болду. Орусиядагы Ленинграддын Сертолово шаарында таксист болуп эмгектенген өзбекстандык мигрант 16 жаштагы кызды зордуктаган. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышууда. Окуя 12 августта күндүзү болгон. Жашы жети эле кызга карата мыйзамсыз аракеттерди 26 жаштагы жигит Hyundai Solaris унаасы менен бараткана жасаган. Жабырлануучу атасы окуя болгон милицияга кабарлап, кылмышка шектөө кармалды. Учурда кылмыш ишин козгоо маселеси чечилип жатат деп айтылат маалыматта. Окуя боюнча Ички иштер министрлигинин прокуратуранын тергөө комитетинин өкүлдөрүнөн расмий маалымат берилген жок. Булак Субергежи. Бала бакча тарбиячысы 2 жаштагы баланы тамак жебеген үчүн чаап салды. Орусиядагы бала бакчада тарбиячы ыйлап жаткан 2 жашар кызды бетке чаап салды. Бул тууралуу видео социалдык тармакта тарады. Кичинекей кыздын катуу ыйлап тамактан баш тартып жатканына аялдын жини келген. Түшкү тамак учурунда бала бакчанын кызматкери ыйлап жаткан кызга тамак жегенди көрсөтүп жаткан. Бирок кичинекей кыз токтобой ыйлаган. Ачууланган тарбиячы кызды сөгүп, андан соң аны бир нече жолу чаап жиберген. Наристе ого бетер
жарыялаган. Шот тактагандай, аял 63 жаштагы Ольга Сахарова. Ал 2009-жылы мектепке чейинки балдарды тарбиялоодогу олуттуу жетишкендиктери үчүн Орусия билим берүү жана Эдем министрлигинен ардак грамотасы менен сыйланган. Сахарова бала бакчадан буга чейин да бошотулган. Бул факты боюнча жашы 7 элек баланы тарбиялоо боюнча милдеттерди аткарбоо беренеси менен кылмыш иши козголду. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Менин атым Чынара. Биздин кызыбыз Асанова Фатима 5 жашта. Ушу 1 жылдан бери Оля деген оору менен ооруп келет. Ушу Фатиманы дарылатканга мүмкүнчүлүгүбүз жетпей аткандыктан сиздерге кайрылып жатам. Урматтуу кыргыз элим, кайтекер карабастан 50 сом, 100 сом жардамыңыздарды аябай жардамдашып койсоңуздар, бизден болбосо да Аллах Тааладан 3 эселеп, 5 эселеп кайтсын. Бала ооруса энин жүрөгү ооруйт экен. Кызыбыздын ар бир күн ооруганы, ар бир түн ооруганы биз үчүн өтө кыйын болуп атат. Сиздерден суранарым, ушу бизге жардам кылып коюңуздар. Кызыма кетчү операцияга $8,000 акча керек болуп жатат. Сиздерден суранарым, кызыма жардам берип коюңуздар. Бизге жардам колун сунам дегендерге М-банк 0401 Шарипа деп чыгат. Өзүмдүн апамдын картасы. Ал эми Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. 7240 Элдиар деп чыгат. Өзүмдүн иним азыр Россия өлкөсүндө такси болуп иштеп келет. Кошкон салыңарга бизден болбосо да Аллах Тааладан кайтсын. Nereden bir çoğuna su geliyordu. O sayda sular ne oldu ki? Страшно. Страшно oldu. Кожамго. Жаңбыр страшный жауат. Өмүрүмдө мындай үйдүн астынан мындай сел кетпеди эле. Ушундай. Челекте эле уяп атат го. Машинам көрдүңөр да дейчи. Жээктин гүлдөрү сонун көрүнөт нерден жаңбырдын барагынан. Селдер карагылачы. О, страшно. Йо, само. Görдүңөрбү? Селдер. 10 жаштагы бала бассейнде кишинин үстүнө секирген. Жабырлануучу каза тапты. Швейцариянын Лашо де Фонс шаарындагы бассейнде 10 жаштагы бала 5 метрлик сууга секирүү тактайынан адамдын үстүнө секирген. Жабырлануучу каза болду. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Суудагы адам оор жаракат алып, дароо куткаруучулар тарабынан жардам көрсөтүлгөн. Бирок ал алган жаракатынан улам окуя болгон жерде каза болгон. Баланын өздүгү азырынча тактала элек. Бассейн убактылуу жабылды. Тергөөдөн кийин ачуу пландалууда.